Арслан Алай, Садыр Жапаров президент болбойт. Периштелер өз ара сүйлөшүп ошентип чечишти. Садыр Жапаров президент болбойт. Бул тууралуу Арслан Алай бүгүн 17 ноябрда өткөн маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында периштелер өз ара кеңешип, ошентип чечишкен. Ошондой эле вирус Кыргызстанда жок экенин да айтты. Вирус өлкөдө жок. Адамдар башка себептер менен каза болушту. Мен бул илдетти кыргыз жерине жолотпойм деп айткам. Ал сөзүмө турдум. 2020-жылы Жээнбековдун убактысы бүттү. Эми мен президент болом. Периштелер өз ара сүйлөшүшүп, Садыр Жапаров президент болбойт деп чечишкенин аян аркылуу көрдүм. Дүйнөнү башкаруучулар менден кеңеш сурашы керек, деди Арслан Алай. Маалымат булагы Фабула Чекиткейжи. Назира Айтбекова, кандай жашоодо жашасаңыз, ошол жашоого татыктуусуз. Теле алып баруучу актриса Назира Айтбекова адамдар кандай жашоодо жашаса, ошол жашоого татыктуу экенин айтат. Себеби жашоо адамдардын чечиминен көз каранды болот дейт ал. Кандай жашоодо жашасаңыз, ошол жашоого татыктуусуз. Сиздин жашоо сиздин ой жүгүртүүңүздөн, тандооңуздан, чечимиңизден, деңгээлиңизден, көз караштарыңыздан куралат. Тагдыр экен, таанышым жок да. Менин деле акчам болсо ошентмекмин. Ошонун айынан мындай болбогондо жана башка болбогун кеп. Оба, менин колумдан келген жок, жасай алган жокмун, мен итмин деп ким мойнуна алат? Бирөөнү күнөөлөп койсоң, жеңилдик болот деп ишенебиз. Ички аберибиз тепкилеген сайын, ошол ооруп жаткан нерседен качып, дагы башкага күнөөнү оодарабыз. Ийгилик жеңиш ушундай кыжырды кайната баштайт. Эгерде ошол ийгилик менен жеңиш сен тарапта болбосо, ошого жетишип аткан адамдын мүдүрүлүшүн, сынышын күтөсүң. Ошол адамга болгон заарыңды төккөн сонун. Аны басмырлаган сайын, тепкилеген сайын өзүңдү өзүң кубаттап, андан өйдө чыгып калгандай сезим болот. Муну саз дейт. Баткан сайын бата бересиң, жек көргөн сайын кирдейсиң. Оозуңан балит сөз чыккан сайын жүк басат. Арамдык, кир дүйнө кайра эле өзүнө окшош кир дүйнөнү тартып келе берет. Наалыган, жек көргөн, бут тоскон сайын ошол дүйнөдө гана жашайсың. Арулук, тазалык, ошондой дүйнөнү чакырат. Ишиң жүрүп, ийгиликтүү болуп, жакшы жашоодо жашагыңыз келсе, ошол дүйнөнүн аурасында болуу кажет. Оюңду тазала, өзүңдү тарбияла, сөзүңдү оңдо, наалыганды шүгүрчүлүк менен алмаштыр. Ириген сөздүн ордун жакшы каалоо тилек менен толтур. Тандообуздан көз каранды баары, чирик дүйнөбү же таза дүйнөбү. Маалымат булагы Барс Медиа Кейжи.